Эл өкілі Тоқтоғұл Туманов 7 каналды абыройыма шек келтірді деген негізде 100 миллион сом доғы жығуыны көздеп жатады. Мұндай маалыматтан хабар тапқан тұрғындар депутаттан бұл қылығын ақылға сыйбаған ақылсыздық қатары бағалашуда. Мамлекетте экономикалық кризис, энергетикалық қаатшылық орын алып жатқан оор қырдалда тағдыр шешуші жоғарғы рангтағы депутаттан елдік каналы менен алышудан башка иши жоқпы деген доомат коюшуда. Мындай наразычылыктарын айткан Өзгөн районунун жашоочулары телеканал аркылуу депутатка салам дуа жолдоону туура көрүшкөн. Өзгөндүктөрдүн суранычы менен кабарчыбыз районго барып, калктын мүдөөсүн угуп келди. Мына 4 жылдын жүзү болуп атат. Ол Туманов деген балык эле үн угузган эмес. Эми азыр бир 7 каналды сотко берип да угуп атам. 100 миллион дейт. Депутат Токтогул Тумановдун 7 канал менен соттошуусу коомчулуктун көпчүлүк катмарынын кыжырдануусун жаратып, жер-жерлерден эл өкүлүнө карата нааразы пикирлер жолдонууда. Теле аркылуу акыркы маалыматтардан кабардар болгон өзгөндүктөр да бул көрүнүшкө чыдап олтура албай, өзүнүн эфир аркылуу депутатка билдирүүнү туура көрүшкөн. 7 канал элдин көйгөйүн айтып атса, элдин мүдөлөрүн айтып атса, доога жыгам дегени элдин кыжырдануусун келтирип жатат. Эгерде Туманов арызын токтотуп 7 каналдан кечирим сурабаса, өзгөндүктөр үзгүлтүксүз митингге чыкканга даяр. İçip жебеген жалап тоябы дейт. İçkende той болгон. Токтогул Туманов эми доо коюп, сотко берип, ушу бир Кыргызстанда бир 7 канал бар. Бир түзүгүрөөк иштеген. Токтогул Тумановдун керек болса Кыргызстандын эли анделегин чыгарып коет. Телеканалдан 100 миллион сом акча өндүрүүнү көздөп сотко кайрылган Тумановдун бул кылыгын тургундар теңирден тескери кадам деп баалашат. Айтымдарында муну менен Туманов өзүнүн аброюна өзү шек келтирип алуусу мүмкүн. Анткени депутаттын сотторду тандоо комитетинин төрагасы экенин эске алсак, бул тармак аркылуу өзүнө айтылган сын пикирлерге чычалоо менен жооп кылууда деп баалашат. Урматтуу депутат мырза Токтогул Тумановго кайрылат элем. Бул жерде адам катары, инсан катары, билимдүү адам катары, жаран катары, Кыргыз мамлекетинин жараны катары акыл эси менен болгону жакшы. Эч качан 7 каналга 100 миллион сом койгону туура эмес. Ал кишини биз дагы сотко беребиз. Элге кызмат кыла бергиле. Эл менен мамлекеттин ортосунда турган көпүрөсүңөр. Мамлекетти дагы элди дагы силер жериген жоксуңар. Болгонун болгондой берип атасыңар. Ошондуктан Токтогул Тумановдуку туура эмес. Акылсыздык. Район элинин айтымына караганда Туманов 4 жылдан бери калктын көйгөйү менен таанышып, элди кыдырып, же парламентте олтуруп орчундуу маселени көтөрүп чыгууга да жараган эмес. Кечегиле телевидениядан берген эшектин этин союп саткандарга эмне үчүн чара көрбөйт дагы акыйкатта иштеп жаткандарга оргазып атат булар. Мен Токтогул Тумановдо энелердин көз жашына калат деп ойлойм. Элдер бул жерде жапа турмак. Бир эле Өзгөн району дебейм мен. Бүткүл эл 7 каналды колдойт. Токтогул Тумановду эч ким көргөн да эмес. Ал элдин эч качан элдин эмне менен жашап атат. Эл кантип эмнеге муктаждыгын бир жолу келип сурады экен. Анан кийин келип алып туруп акыйкатта иштеп биз 7 канал биздин ыйыбызды, биздин чырыбызды жеткирген 7 канал болуп атат чынын айтканда. Мындай көрүнүштө депутаттын кызматынан пайдаланып, сөз эркиндигин ооздуктоо катары баалагандар да бар. Эскерте кетсек, 7 каналдын эфирине бир топ жарандар Тумановторго нааразычылыгын айтып, арыз менен кайрылышкан болчу. Арыздын мазмунунда Тумановтор бизнеске ылайыктуу жерлерди өз кызыкчылыгына өткөрүүдү деген дооматтар да жазылып, аны 7 каналдан журналисттери тыкыр изилдөөгө алышып, бейтарап видео сюжет даярдаган болчу. Мира Чолпонкулова, Рысбек Жумабаев, 7 канал.